Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен мына азыр ошол намаз жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына ошол намаздын сооптору жөнүндө, анын пайдалары жөнүндө сөз кылып атканбыз. Бул жатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери өтө көп. Мына ошол хадистерден биз керектүүлөрүн айтып, ошолорго көз чактырып, аны ошолорго амал кылганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Рабиа ибн Каб ал-Аслами деген бир сахаба келип, пайгамбарыбызга менен ошол айтып атат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен түнөдүм дейт. Пайгамбарыбыздын жанында жаттым дейт. Эртеси күнү пайгамбарыбыз намазга турганда, пайгамбарыбызга мен даратына суу даярдап алып келдим дейт. Ошол учурда пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты дейт: сен сурагын, мен дуа кылайын сага дейт. Мен бата берем. Кандай бата берейин? Сура дегенде, бул Каб мындай деп айтат: Я Алланын элчиси, асалука мурафакатака фил жанна. Мен сиз менен бейиште болууну каалаймын дейт. Ушул мааниде мага бата кылыңыз дегенде, пайгамбарыбыз мындан башка нерсе сурабайсыңбы дейт. Ошондо ал жок деди. Мен сиз менен бейиште болсом болду дегенде, пайгамбарыбыз өзүнүн мындай деген сөзүн айтты: Фа'инни аля нафсика би касрати суджуд деди. Андай болсо, мени менен бейиште бирге болгон келсе, өзүңө көптөгөн саждаларды кылуу менен жардам бергин деди. Мейли пайгамбарыбыз батасын берет, дуасын кылат. Бирок ал нерсенин үстүнөн сен өзүң көп намаз окуп, өзүңө жардам бергин деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн сөзү бар. Ошондон намазды дайыма калтырбай окуп жүрсөк, 5 убакыт намаздан кийин чашке намазы бар, түнкү намаздар бар, тахаджуд намаздары бар. Мына ошолорду дагы эгер колдон келишинче окуп жүргөн болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бир бейиште болгонго бизде мүмкүнчүлүк бар экен. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: Ман татахара фи бейтихи сумма маша иля бейти мин буютилла. Ким үйүндө жакшы тазаланып, толук даратын алып, Алла Тааланын үйүнө барса, лияхде фаридатан мин фараидилла. Ошол мечитке барганда бир гана намаз окуу үчүн гана барган болсо, ошол адамдын ар бир койгон кадамдарын менен Алла Таала анын кадыр баркын көтөрүп, экинчи койгон кадамдары менен ал адамдын катачылыгын кетирет дейт. Бул жерде эң негизги шарты дарат алуу жана чын ихлас менен намаз үчүн гана ошол мечитке барып намаз окуу. Мына ошол мааниде деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде мындай деп айтат: Иза тавадда ахадукум фа ахсанал вуду. Эгер силер дарат алсаңар, ошол даратты өзүнүн толук шарттары менен алсаңар, сумма хаража илал масжид, кийин мечитке чыккан болсо дейт. Мечитке барып намаз окуп келейин деп чыккан болсо, ошол бутун коюп ар бир кадамын таштабасын, ошол ар бир кадамына Алла Таала хасана сооптор жазат. Экинчи койгон кадамдары менен Аллаху субханала таала ал адамдын катачылыгын кечирет дейт. Биздин жашообуздагы эң бир маанилүү нерсе, биз көптөгөн соопко жетишип, күнөөбүз жок болуп, Алланын алдына барганда таза бир эсеп китепти тапшырып алуу болуп эсептелинет. Ошондон пайгамбарыбыздын айтып атканы, ким жакшы дарат алса дейт. Бул дарат алуу дагы өтө өзүнүн дагы бир жакшы маани маңызы бар. Ошон үчүн даратты аябай биз толук алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: дарат алганда ким бетин жууса, ошол бетинен агып түшкөн эң акыркы тамчысы менен бети менен караган катачылыктардын баарыгын Алла Таала кечирет дейт. Колун жууганда, ошол колун жууп бүткөндөн кийин, дарат бүткөндөн кийин, ошол колунан чыканагынан агып түшкөн эң акыркы тамчы менен Алла Таала ошол колу менен кылган бардык катачылыктарын кечирет дейт. Бутун жууган болсо, ошо бутунан тамып түшкөн эң акыркы тамчы менен Алла Таала анын буту менен кылган катачылыктарын кечирет дейт. Караңыздар, дараттын өзүндө эле канча бир маани маңыз жатат. Мына ошол даратты толук деп пайгамбарыбыз бекерден айткан жок. Толук шарттары менен алган болсок, даратта эле Алла Таала биздин катачылыктарыбызды, күнөөлөрүбүздү кечирип атат. Ал эми намазга турганда биз бардык күнөөлөрүбүз, каталарыбыз кечирилип, таптаза абалда намазга Аллаху акбар деп турат экенбиз. Демек мына ошол даратта эле Алла Таала биздин күнөөбүздү кечирип, намазда дагы андан да тазалап кечирип, биздин амалыбызды кабыл кылган болсо, мына ошол жакшы амалдардан кийин адам
ошол жакшы амалдарды жаман иштер менен бузуп албаш керек. Бирөөлөр кээде тилдеп коет бирөөнү, бирөөгө зыяндык берип коет, кошунасына зыян берип коюшу мүмкүн, бирге иштеген адамдарына зыян бериши мүмкүн, бирөөдү гыйбат кылып коюшу мүмкүн, ушактап коюшу мүмкүн, малын тартып алышы мүмкүн. Бул иштердин бардыгы шариатта тыюу салынган иш болгондуктан, күнөө жазыла турган иш болгондуктан, ошондуктан намаз окуган адам bunday жаман сапаттардын баарынан алыс болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде мындай деп келет: ким дайыма мечитке барып келип турса дейт, Аллаху субхана ва таала ал адамга мечитке барып келген сайын ал адамга бейиштен анын ордун даярдап турат дейт. Кандай бир жакшы сонун хадис. Эгер биз дайыма мечитке барып турган болсок, дайыма намазды окуп турган болсок, биз өзүбүзгө бейиштен жай даярдап аткан болот экенбиз. Бул дагы Алла Тааланын бизге берген эң жакшы бир рахматынан, Алла Тааланын мээриминен болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы башка бир хадисинде мындай деп келет: "Ма мин имриин муслимин тухдируху салатул мактуба." Кайсы бир момун мусулман намаз учурунда жакшы дааратын алып, намазга барып, намазды барганда дагы Алла Тааланын улуктоо, Алла Тааладан коркуу сезими менен окуган болсо, ошол намазы үчүн Алла Таала анын кылган күнөөлөрүн кечирет дейт. Ушул күнөөсү кечирүүсү өмүр бою боло берет дейт. Бул дүйнөдөн өткөнчө ушундай намаз окуй берсе, Алла Таала күнөөлөрүн кечире берет дейт. Эми бул хадистерде ушул күнөөсүн кечирет, катасын кечирет деп айтылып атканда, биздин алымдарыбыз айтат, бул адамдын кичинекей күнөөлөрү кечирилет дейт. Ал эми чоң күнөөлөр бар бизде. Ал чоң күнөөлөр бир гана тооба кылуу менен кечирилет. Ошондуктан мисалы чоң күнөөлөр дегенде бирөөдүн малын урдаса, бирөөдү өлтүрүп койсо, бирөөнүн жанын кыйып койсо, бирөөгө катуу зыян берсе, ата-энесине жаман сүйлөп койсо, ата-энесине кыйкырып койсо, мына ошолго окшогон же бир момун мусулманга зыян берген болсо, булар эң чоң күнөөлөр деп эсептелинет. Бул чоң күнөөлөрдөн Аллага тооба кылуу менен гана кечирилет. Аллахым, мен тооба кылдым, мен өкүндүм, экинчи бул иштерди аткарбаймын, таштадым деп чын көңүл менен айтканда гана Алла Таала чоң күнөөлөрдү дагы адамдыкын кечирет. Ошондуктан намаз биз үчүн бул жан дүйнөбүзгө өтө пайдалуу, ыймандын булагы болгон жүрөгүбүзгө пайдалуу. Анын таасири айлана чөйрөгө дагы адамдын кулк мүнөзү аркылуу, жакшы сөзү аркылуу дагы өтө таасирлүү болуп эсептелинет.